Мээримдүү жана ырайымдуу жараткан Алланын аты менен. Ассаламу алейкум кадырман теле көрүүчү, урматтуу мусулман бир тууган. Биз кайрадан муфтияттын жаркыраган студиясы аркылуу жүз көрүшүп жатканга кубанычтабыз. Бүгүнкү эфирде биз ислам банкинги же болбосо ислам каржы системасы жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Бул боюнча студиябызга Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийинин орун басары, диний аалым Рафаэл Ажы Татиковду чакырганбыз. Куш келипсиз агай. Ассаламу алейкум ва баракату. Агай, азыркы тапта социалдык тармактарда ислам каржы инструменттери боюнча, айрыкча мурабаха түшүнүгү боюнча ар кандай талкуулар жүрүп атат да. Деги эле ислам банк системасындагы мурабаха деген эмне, анын өкүмү кандай, анын артыкчылыктары, өзгөчөлүктөрү эмне? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Азыркы баягы заманбап экономиканын ичинде, банкинг сферанын ичинде финансылык, каржылык продуктулар бар да. Мисалы бирөөсү, мисалы мурабаха. Мурабаха бул өзү классикалык фихта келет. Биздин ханафи китептерин фихтарда мурабаха деген соода бар. Мурабаха деген соода кандай? Качан мен бир нерсени сизге сатам, мисалы бирөөгө сатам, анан ошонун баасы мага канча турду жана мен канча кошуп атам, ошону мен айтып сатсам, ушуну мурабаха деп коет. Мисалы мен өзүм баасында сатып туруп мына сатып атканды айтсам, анда муну тавлия деп коет. Эгерде мен жөн эле сатсам, эчтеке айтпай эле, муну жөн эле бай мутлак деп коет. Мурабаханын негизи ошол биздин классикалык фих китептерде келет. Качан мен бир нерсени мага мынчага турду же мынчага алдым, анан сага мынчага берип атам деп туруп, өзүнүн пайдасын айтып туруп сатса, себеби мурабаха рибх деген сөздөн чыккан, рибх деген пайда деген сөз. Мен пайданы айтып сатып аткан нерсени мурабаха деп айтат. Себеби банк деле исламский банкинг бул исламский банк бул баягы карыз бербейт да. Бул карыз бербейт, бул соода кылат. Бул коммерциялык уюм. Коммерциялык уюм. Жана бул соода кылат. Бул баягы бир нерсени карызга берип, анан үстүнө кошуп туруп, мага мынча кайтарып бересиң деп туруп, мисалы үстөмдүк пайыз менен же белгиленген сумма менен болсо, анда бул мисалы шарият туура келбейт. Муну риба деп коет. Үсткорлук. Ооба, үсткорлук болуп калат. Кандай эле биз мисалы кой соебуз. Аны биз бисмилля десек, союп, бисмилля менен сойсок, ал адал болот. Эгерде бисмилля айтпасак, анда арам болот. Результат бир эле болот да. Мисалы адамдын курсагы тоет. Бирок механизм башка болгон сөйүнөн бул адал болот. Алла Таала мындай көрсөткөн адал деди, мындай адал эмес деди. Соодада деле себеби ислам бул бир гана баягы мечит менен чектелбейт да. Мечитте биз мисалы намаз окуйбуз, орозо кармайбыз же ажылык кылабыз, закет беребиз. Бул баардык ибадаттар исламдын негизилери, бирок ушул менен эле исламдын эмеси чектелбейт да. Себеби Алла Таала ислам деген бул ар бир мусулмандын ар бир тармакта, ар бир жашоонун тармакта бар нерсе. Сооданын ичинде деле, соода деле ага кирет. Соодада деле Алла Таала өкүмдөрдү берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи көрсөткөн ушул негизинде биз соода кылсак, ошол принциптерди сактап туруп, анда биз адал кылган болобуз. Себеби бул механизм адал деген сөз. Бирок натыйжа баягы. Мен мисалы коммерция кылам, мен максатым соода кылыш, мен максатым мисалы коммерциялык мисалы пайда табам мен. Мен пайда табам же арам жол менен же адал жол менен. Ошондой эле исламский мисалы банкинг. Бир традиционный банк бар, бир исламский бар. Аалымдар альтернатива катары ушундай исламдын принцип негизинде шариаттык стандарттарды иштеп чыккан. Бул шариаттык стандарттар бүткүл дүйнөдө жүрөт. Бир эле единый, бир эле мекеме шарият стандарт чыгарат. Ошол стандарт менен бүткүл дүйнөдө банктер иштейт. Анын ичинде мурабаха деген бир продукт бар. Ошол мурабаха деген продукт бар, ижара деген продукт бар, башка мисалы мудараба деген продукт бар. Башка продукттар бар. Булар баардык аалымдар ушул ислам эрежелеринин негизинде, Куран, хадис, мазхабтын китептери негизинде ушул нерсени даярдап, азыркы доорда мындай биз аны иштете турган деңгээлде кылып бизге беришкен. Ушунун негизинде банктер иштейт. Демек, заманбап аалымдар, ислам аалымдары банк кызматтарына альтернатива катары шариятка шайкеш келген
система деп түшүнсөк болот, ислам банкингин. ооба. Бирок бул кызмат көрсөтүү кээ бир өлкөлөрдө өнүккөн болсо, кээ бир өлкөлөрдө өнүкпөгөн болгондуктан жарандар арасында толук кандуу түшүнүк болбой калат экен да. Же болбосо кызмат көрсөтүүдө деле, мисалы үчүн кимдир бирөө барып туруп кредитке бир машина алса азыраак, бирок мурабаха аркылуу машина алса көбүрөөк төлөп кала турган айырмачылыктар бар да. Балким ушул көрсөткүчтөр аркылуу, ушул параметрлер аркылуу түшүнбөй аткандар болушу мүмкүнбү? Болушу мүмкүн. Негизи мындай нерсе бар да, качан адам бир нерсени түшүнбөсө, ал адам ошону мисалы жаман көрөт, ошо бир мындай эшек менен карайт. Адам билбеген нерсесин душманы. Билбеген нерсесин душманы болот да. Мындай арабча бар да, аннасу ада валима жахилу, кайсы нерсени билбейт, адамдар ошого менен душман болот да. Эми биз айткан жокпузбу, адамдар азыр душман болуп атат, бирок канча-мынча түшүнбөстүктөр болуп калат. Себеби бизде жаңы эле башталып атат да. Бул мисалы дүйнөдө көп жылдан бери, 40-50 жылдан бери бул нерсе болуп атат. Бизде эми жаңы башталып атат. 2008-де башталган менен азыр ислам экономика, то есть каржы система азыр эми элге мындай өзүн тааныштырып атат, эми мындай эл көп аралашып баштады. Ошол үчүн адамдарда анча-мынча суроолор пайда болот. Мисалы сиз айтып атасыз, мисалы мурабаха менен алсак кымбатыраак болот атат, мындай жөнөкөй менен алсак ал арзаныраак болот. Бул негизги ислам болгон себептен эмес. То есть бул мурабаха болгон себептен эмес. Бул мындай кандай айтсам, бир мындай бир ар кандай бир себептен болуп атат. Исламский рынок өзү кичинекей болуп атат да. Керектөөчүлөр аз болуп атат, алардын өзү капиталы аз болуп атат. Кандай эле мисалы чоң магазин бар. Анан кичинекей комок бар, дүкөн бар. Бар кичинекей дүкөн, ал көп кошуп сатат. Ал көрөк кошуп сатпаса, ал өзүн актабайт да. А чоң магазин, ал 1 тиын кошсо деле, 5 тиын кошсо деле, же 1 сом кошуп туруп сатса, чоң скидка кылып берет. Ал ага пайда болот, ал көп товар сатат. Анын обороту чоң да. Ошол себептен, ошол себеп да бар, башка да бир себептер бар да. То бул себеп эми өнүгүп аткан себептен болуп атат. Бирок ошондо деле мурабаха жөнөкөй кредиттен кымбатыраак дегенге биз айтпайбыз аны. Ал ар бир банктар кандай болот, ар бир эмелердики ар кандай болушу мүмкүн да. Анан ушундай бир себептен мүмкүн кээ бир жерлерде, кээ бир эмелерде кымбатыраак болуп калышы мүмкүн. Бирок бул именно мурабаха болгон себептен эмес да. Ал деле бир продукт ал. Бул бир экономика тиешелүү нерсе. Экономиканын жагдайлары кандай болушу мүмкүн. Бизде эми өнүгүп аткан себептен, эми өнүгүп аткан себептен болуп атат. Бирок ал толук ушул шариатский стандарт менен түзүлгөн нерсе. Анын ичинде эч кандай шек жок. Мүмкүн кээ бирлер туура эмес иштетет аны. Ошол себептен адамдарда шек пайда болот. Шек күмөн пайда болот. Демек, мурабаха шариатка шейкеш келген, ачык айкындуулукка негизделген соода десек туура болобу? Туура болот. Адал кызмат. Ооба, эми бир нерсени туура кылсаңыз, ал адал болот. Эгерде ал нерсени, ошол нерсени биз деле ажыл кылып атабыз. Же намаз окуп атабыз. Туура эмес кылсак, намазыбыз кабыл болбойт да. Же ажыбызды штраф түшөт, штраф төлөгөнгө туура келет. Бул деле бир иш чара да. Ал иш чараны биз туура кылышыбыз керек. Эгерде мүмкүн кээ бирлер анча-мынча кемчилик менен кылса, бул мурабаханын биякта күнөөсү жок да. Ал адамдык фактор. Ал человеческий фактор ал. Банктын же банктын мисалы болушу мүмкүн. Кемчилиги болуп калышы мүмкүн. Мен мисалы айткандай, мисал келтирейин. Вот Нацбанк ал международный стандарт менен иштейт. IOFIN стандарттары менен иштейт. Ошол стандарттын негизинде ичиндеги баягы биздин Кыргызстан үчүн, исламский мекемелер үчүн эмени түзгөн. Нормативный актыларды түзгөн. Ушул менен мисалы исламский банктар иштейт. Булар биринчи лицензия алыш үчүн шариат совет дайындайт. Ал шариат совет полный ошол банктын документтерге чейин түзүп берет. Ал жакта иштеген кызматкерлерди окутуп берет. Анан ичинде аудит дагы бар. Аудит текшерет. Шариат канчалык аткарылып атат. Бул мекемелер ушинтип иштейт. Шариаттык эксперттер карап тынымсыз текшерип турат процесстерди. Текшерип турат, жыл сайын отчет берилип турат. Канча операция болду, канча мисалы нарушение болду. Ошончо нарушение болсо, садака берет.
Анда пайданы тапкан негизи эме боюнча да, стандарттар боюнча Булардын баары каралат. Түшүнүктүү. Учурда Кыргызстандагы бир катар банктарда ислам терезеси пайда болду да. Бул жакта алымдар иштеп чыкты биз үчүн альтернатива катары. Мисалы көп адам бар да, алар жок, мисалы азыркы доордо там көп нерселер, мисалы бул арам болот, шарият туура келбейт, ал аралашпайт. Эми ошолорго шарт түзүп берип атат. Мына бул альтернатива катары. Ушуну иштетсеңер, бул шарият туура келет. Иштетсеңер болот. Эми бул деле адамдар экономический жашоо, экономический мамлекеттин эмесине аралашып атат. Бул сөйүнөн экономика өсүп атат. Бул сөйүнөн экономиканын капитализация өсүп атат. Бул сөйүнөн адамдын инфраструктура курулуп атат. Бул деген элге да пайда, мамлекетке да пайда. Ар бир жаранды өзүнүн рызкы адал кылыш үчүн, себеби рызк адал бул эле парыз. Туурабы? Себеби келет, кандай эле башка парыздар бар, ошондой эле каспул халал фаридатун бадал фарида. Бул деле бир милдет мусулмандын адал рызкы табуу. Ошон үчүн алымдар эмне биздин анда бизде мындай суроо пайда болуп атпайбы? Бул деле бир мындай суроо да. Азыркы доорда мейли ушундай азыркы экономикада эмне шарият бизге туура жол көрсөтө албайбы? Анда шариятыбыз ушунчалыкпы? Биз шарият негизинде туура жол кыла албайбызбы? Эмнеге кыла албайбыз? Биз кыла алабыз. Ошол үчүн шарият любой заманада мусулмандарга адал жол, туура жол көрсөтүп бере алат. Болгону эле ошону биз туура иштетсек, анан бул боюнча көбүрөөк маалымат алыш керек. Мен ойлотом, болгону эле анча-мынча маалымат жетпей жатат. Дүйнөдө бул исламский индустрия кандай иштеп атат, кээ бир адамдарга жакшы жетпей жатат, кичинекейтер бар. Эми ошол боюнча эгерде көбүрөөк маалымат алып, азыр интернетте кандай эмени жазсак деле ал жакта маалыматтар чыгат, окусак болот, таанышсак болот. Ошол боюнча Ишеничтүү булактар аркылуу. Демек, ислам банкинги заманбап каржы системалардын альтернативасы. Атайын убакыт бөлүп биздин студиябызга келип маек куруп бергениңиз үчүн кайрадан сизди студиябызда күтүп калабыз. Бүгүн дагы ошол ислам банкинги же болбосо ислам каржы системасы боюнча бул аябай оор, татаал тема болгонуна карабай келип жакшы маалыматтарды берип кеттиңиз. Чоң рахмат. Кадырман теле көрүүчү, кайрадан студияда жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар.